Токтосун Самудинов. Токтосун Самудинов Сокулук районунун Сокулук кыштагында 1941-жылы аяк 10 айынын 5-inde туулган. Ырлары Совет элдеринин бир катар тилдерине, ошондой эле англис, француз, испан тилдерине которулган. 1992-жылы Кол чатыр жана Чаң баспасын сөздөрдү деген китептери үчүн Алыкул Осмонов атындагы жана 1997-жылы Балдар адабияты менен Балдар басма сөзүн өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Тоголок Молдо атындагы сыйлыктардын лауреаты болгон. 2004-жылы Даңк медалы менен сыйланган. 2007-жылы Кыргыз Республикасынын эл акыны деген ардактуу наам берилген. Эмнеликтен аркандын ар жеринде илмек жип, деп сурады бир бала, болот дечи билбестик. Козуларды байлачу бул бурчак деп үйрөттүк. Жип килен. Кеч байкалбай киргендей, кетет мезгил алмашып, чыккан чөптү кылтыйып, калат эми кар басып. Жип килен дейт эл аны, жазда, күздө малга азык. Жуушанды, 9 торпок жоголуп, түп көтөрдүк айылды. Бул аймакта калбады, буудай аңыз чабынды. Мал тоюнуп жатчу жер Жуушандыдан табылды. Куртка деген айыл бар. Бул сөз кайдан жаралды? Же болбосо качандыр жашап өткөн адамбы? Көрсө айтышат турбайбы? Жапыс өскөн бадалды. Бир жолу өтүп баратып, коен көрдүк курткадан. Жаны барлар көп экен, ушул жерде кыштаган. Чынымды айтсам кээсинин атын башта укпагам. Карскан. Жасаш үчүн бочкеге темир кырчоо карсанды. Соктум далай чоюлуп, сом балканы барсканды. Карскан мыктап кыспаса, карагайдын адаты. Күн нурунан кагжырап, биригишпейт арасы.